төмөнкү суроолор. Биринчи, урматтуулар, ушул азыркы окуучулардын билим алууга кызыгуусу такыр жоголуп кетти. Чынына келгенде окугусу келбейт, үй тапшырманы аткарбай, китепти ачып койбойт. Чындыкты караш керек, мактанып эле биз зор деп бир-эки олимпиада, ОРТден золотойду, алтынды бир нерсени айтып алып болбойт. Бир-эки ийгилик жалпы өнүгүүнү көрсөтө албайт. Аны орустар айтат, ласточки погоды не делает. Бир-эки ийгиликти бетке жаман алсак болбойт. Чындыкка келсек, эгер мугалимдер отурсаңар, силер билесиңер, азыркы балдар окубай койгон, такыр билимге кызыгуусу жок. Туурабы? Туура болсо, мен 25 жыл неге балдар окубай койду? Неге биздин окуткан билимибиз балдарга жукпайт? Аппетит жок да? Мектеп бир мындай балдар үчүн жагымдуу, сүйкүмдүү жер эместей болуп калган. Туура эле айтып атам. Бул апарган убактылы чакырсак бизди негативди айтканы келгенбиде, Фатима Романбековна улам карап коюп атат. Кичине чындыкка жанаша келип туруп, анан кийин жолго өтөлү да, кийинки этапка. Экинчи бир суроо, ушуга жооп издедим. Биринчи суроого жооп издедим. Неге окугусу келбейт деп 25 жыл иликтеп, ошого жооп катары анан мына китепти жаздым. Акыл эмгегинин маданияты деген. Көрсө балдардын окугусу келбей, билимди жактырбай, билимден жиреп калуусунун чоң себеби бар экен. Биз анын тамыры себеби менен иликтебей туруп эле, анын мөмөсүн алабыз деп күрөшүп атат экенбиз да. Мына ошого арналган акыл эмгегин маданияты. Экинчи бир суроо. Эмне үчүн ата-эне өзүнүн баласынын билимиге кызыкпайт? Ооба деп койгула, ооба, туура деп мындай. Ошондой адамга кызыкпайт. Дептерин ачып көрбөйт. Математика, физика, химия. Почеркини көрбөйт, китеп окутуп көрбөйт. Англис, орус тили эмес, кыргызча китеп окутсаңар эгер, жүрөгүңөр түшүп калат. Онтулуп деп окуйт балдар. 11 класстын балдары минутасыга 250 сөз окуш керек болсо, кече эксперимент кылып көрдүк, 11 класстын балдары минутасыга 104, 110, 120 сөз окуп атат. Ой, ошондой. Мына ал эми ата-эне аны менен иши жок. Ата-эне кайда жүрөт өзү деген суроо. Неге кызыкпайт? Үй тапшырманы аткарып атабы, түндө кайда жүрөт, көчөдө кайда жүрөт, эмне иш кылып атат? Азыр балдарды ата-эне, мугалим биз башкарып атабызбы, мынабы башкарып атабы, бул чоң маселе. Уже толуп кирип алган мынабыга. Бул ата-энелердин тайдыгерлиги, кызыкпастыгы балдарга өтүп кеткен. Туурабы? Натыйжада бир мугалим өзү алып, урушуп, кагылышып, жүдөп, мүдүрүп иштеп келатат. Мына бул акыбал. Энди мен экинчи суроого жооп издеп, эмне үчүн ата-эне баласынын билимиге кызыкпайт, күндөлүгүн ачып көрбөйт, контроль ишини, дептерини ачып көрбөйт деп мектепке барып сабактарга катышпайт. Мугалимге барып, береке тап, рахмат, биздин балдарды окутуп турасың, Кудай жалгасын сени деп мугалимдерге дем берип койбойт. Туурабы дегенде мугалимдер зрелый болсо кол чабып жиберет эле. Ошого суроого жооп издеп атып, анан мына китепти жаздым. Ата-энелер сиздер үчүн деп. Көрсө, ата-энелер 3-чү китепти тап Салтанат Устаттык өнөрүн. Көрсө ата-энелердин деле мектеп менен байланышпай, кызыкпай, балдарынын контроль ишини, дептерини карабастыгынын себептери көп экен, анын ал жерде бар ошо. Эми 3-чү суроо. 3-чү суроо. Бул кайсы суроо дегенде, внимание. Бул жерде окуучулар жок экен? Окуучулар жок, анда барбы? Окуучулар бар. Жо, чыкпагыла, кой. Отура берсин. Мен просто эске алып сүйлөгөм да окуучуларды. Мындай абайлап дегендейчи.
Урматтуу мугалимдер, миңдеген тарбиялык саат өтөбүз жума сайын. Туурабы? Эң кооз тарбиялык темаларды өтөбүз. 100 миңдеген математика, физика сабагын өтөбүз 11 класска чейин. Кыргыз тилди өтөбүз, орус тилди өтөбүз. Анан балдар эмнеге биздин билимибиз жукпай атат? Ошончо тарбиялык саат өтсөк дагы эмнеге балдарда кайдыгерлик, ташбоор, мээримсиз, зордук, зомбулук, зөөкүрлүк болуп атат? Кайда кетип атат биздин тарбиялык сааттарыбыз? Эмне үчүн биз ошончо кыргыз тилинин грамматикасын, адабиятын өтсөк дагы балдардын жан дүйнөсүндө рухий байлык көбөйүштүн ордуга элементарный бир сүйлөмдү жаз десең 9 ката чыгат. Почерк колтанган начар. Биздин өткөн сабактар кайда кетип атат деген суроо, үчүнчү суроо. Мугалимдер эмне үчүн азыркы Z поколение дейт? Z муун угасыңар да уккансыңар. Азыркы муунду даже андан да өтүп, азыр зумер башка бир поколение башталды. Буларды биз эмне үчүн окутууда, жумшак айтканда, орустар айтат, мягко говоря, кыйналып калып атабыз деген суроого жооп издедим. Ал жоопту мугалимдер эмне үчүн өткөн сабагыбыз толук жукпай атат дегенге мына жерде жооп жаздым. Устаттык өнөрү деген. Биздин сабактарда проблема бар. Сабак өтөбүз, жан күйдүрүп иштейбиз, бирок балдар ошону ала албай атат да. Мындай дейт да, ачык хакыйкат дейт. Ачык хакыйкат. Мүмкүн мен азыр өтө кооз сөздөр менен сүйлөп баштасам жакшы болмок эле да. А мен чу дегенден эле чыгып алып, 3 проблеманы айтып, ата-эне кандай акыбалда болуп атат, окуучулар кандай болуп атат, мугалимдер кандай болуп атат, и эң башкысы, что дальше, эмне кылуу керек? Эмне кылсак бул проблеманы чечебиз? Ушулар жөнүндө сиздер менен мына мен сүйлөшүп жатам. Бул менин кириш сөзүм болсун. И мынау залда отургандар. Мындай кылалы да, сөзүң күмүш болсо, угарман алтын болсун деген. Демек, сиздер менден күчтүү болушуңуздар керек. Бир, экинчиси, ар бир отурган адам пишет для размышления дейт. Ойлонолу, азыр мен айткан 3 суроого. Канчалык инновация, реформа, IT технология болбосун, ушу 3 маселе чечилбесе, булар кардиналдык, фундаменталдык маселелер. Анда биз ийгиликке жете албайбыз. Мына ошого мен сиздерди бүгүнкү жыйында ушу мындай адаттагы эле бир